Саламатсыздар достор. Бүгүнкү биздин темабыз эң чоң жалпы бөлүүчү жана эң кичине жалпы бөлүнүүчүнү табууга арналат. Ал үчүн эмне кылабыз керек? Ал үчүн биз биринчи ушул жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратууну билүүбүз керек. Жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деген кандай болот? Мында мисалы үчүн бир эле бул жакта 24 санын ала турган болсок, 24 санын биз ар кандай көбөйтүүлөрдүн түрүндө жаза алсак болот. Мисалы үчүн 2 көбөйтүү 12 же болбосо 4 көбөйтүү 6 же болбосо 8 көбөйтүү 3 жана башка 1 көбөйтүү 24 десек да болот. Ар кандай сандарды көбөйтүү түрүндө жаза алсак болот. Ал эми жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деген ушул жөнөкөй сандардын көбөйтүүнүн түрүндө. Башкача айтканда, биз 2 көбөйтүү 2 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 түрүндө жазганыбыз бул ушул жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу болот. Ал үчүн мисалы үчүн бул жакта 69 санын карай турган болсок, 69 саны бул катардагы сандарга бөлүнөбү жокпу текшеришибиз керек. Биринчи 69 деген 2ге бөлүнбөйт, 69-ду 3кө бөлүнөбү жокпу деп суроо беришибиз керек. 69 3кө бөлүнөт. 3кө бөлөбүз 23. 23 өзү жөнөкөй сан, ошондуктан 23 жөнөкөй сан деген өзү 1ге жана өзүнө бөлүнгөн сандар. Анда 23 23кө бөлүнөт. 1. Башкача айтканда биз 69-ду 3 көбөйтүү 23 түрүндө жаза алат экенбиз да. Ушул эле сыяктуу 51-ди ала турган болсок, 51 2ге бөлүнбөйт, 3кө бөлүнөт. 51-ди 3кө бөлөбүз 17. 17 өзү жөнөкөй сан. Анда 17-ни 17ге бөлөбүз. 1. Бул 1ди тапканга чейин ошентип жөнөкөй сандарга бөлө беребиз. Башкача айтканда биз 51-ди 3 көбөйтүү 17 түрүндө жаза алсак болот экен. Эми 33-тү 33 2ге бөлүнбөйт, 3кө бөлөбүз. 33-тү 3кө бөлө турган болсок, 11 11 өзү жөнөкөй сан. Анда 11-ди 11ге бөлөбүз. 1 деп жазабыз. Ушул эле сыяктуу 33-тү биз анда 3 көбөйтүү 11 түрүндө жаза алсак болот. Эми ушул эле сыяктуу 45 санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратсак, анда 45 2ге бөлүнбөйт, 3кө бөлөбүз. 3кө бөлсөк 15. 15 жөнөкөй сан эмес, демек кайра жөнөкөй сандарга бөлүп алсак болот. 15 кайра эле 3кө бөлүнөт, 3кө бөлөбүз. 3кө бөлүнсөк 5 калат. 5 өзү жөнөкөй сан, 5-ти 5ке бөлөбүз 1. Анда биз 45-ти 3 көбөйтүү 3 көбөйтүү 5 түрүндө жаза алсак болот экен. Биз ушинтип 2 жөнөкөй 2 же андан ашык дейли жөнөкөй сандардын көбөйтүүнүсү түрүндө жаза алган болсо, биз жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп айтабыз. Немесе эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү деп биз ушул 2 сан тең санга тең бөлүнө турган санды айтабыз. Аны табуу үчүн эмне кылабыз? Аны табуу үчүн биз жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратышыбыз керек. Азыр биз жөнөкөй сандарыбызды мындай көрүнүккө кое алалы. 30 2ге бөлүнөбү деп суроо беребиз. 30 2ге бөлүнөт. 30-ду 2ге бөлсөк 15. Эми 15 2ге бөлүнөбү? Жок, эми бөлүнбөйт. Эми 15 3кө бөлүнөбү? Ооба, бөлүнөт. 15-ти 3кө бөлөбүз. 5. 5 2ге бөлүнбөйт, 3кө бөлүнбөйт, 5ке бөлүнөт. 5 өзү жөнөкөй сан. Анда биз 30-ду
2 көбөйтүү 3 көбөйтүү 5 түрүндө жаза алсак болот экен. Эми 35-ти ушул эле сыяктуу карап ала турган болсок, 2ге бөлүнбөйт, 3кө бөлүнбөйт, 5ке бөлөбүз. 35-ти 5ке бөлсөк 7. 7 өзү жөнөкөй сан. 7ге бөлөбүз, 1 калат. Эми эң кичине жалпы бөлүнүүчүнү табуу үчүн бизде эки жакта тең оп-окшош 5 бар. Бул 5тердин бирөөсүн гана алабыз. Получается, муну ала турган болсок, жана калган сандарга көбөйтүп чыгабыз. 2 бул 2, 3 бул 3, көбөйтүү 5. Бул 5ти албайбыз, бир эле 5ти алабыз. Көбөйтүү 7. Демек, окшош болгон сандардын бирөөсүн эле алат экенбиз. Эки жакта тең болгон сандардын көбөйтөбүз. 210. 3тү 7ге көбөйтсөк 21, 2-ни 5ке көбөйтсөк 10, 10ду 21ге көбөйтсөк 210. 210 30га да бөлүнөт, 35ке да бөлүнөт. Мисал үчүн 210ду 30га бөлө турган болсок, 7ден тиет. 210ду 35ке бөлө турган болсок, 6дан тиет экен. Эми ушул эле сыяктуу 18 менен 24-түн эң кичине жалпы бөлүүчүсүн таба турган болсок, 18-ти биз жакта жөнөкөй сандарыбызга 2ге бөлүнөт текшерип көрөбүз. Ооба, бөлүнөт. 9, 9ду 2ге бөлүнбөйт, 3кө бөлөбүз. Эми 3кө бөлүнөт себеби 3, 1. Анан 24 2ге бөлүнөт, 12 кайра бөлүнөт 2ге. 6 кайра 2ге бөлсөк 3, 3кө бөлсөк 1. Эми бул жерде бул экилер окшош, бирок булар бир сандын жөнөкөйчүлөрү болгон үчүн буларды биз алабыз. Бир гана бул эки жакта тең болгон 2-нин бирөөсүн алышыбыз керек да. Биз муну алалы, а муну жок кылалы. Бул жакта да ошондой. 3 эки жакта тең бар. Бул 3түн бирөөсүн, 2-3түн бирөөсүн гана алабыз. Бирөөсүн калтырабыз. Көбөйтүп чыгалы калгандарын. Бул 3 көбөйтүү. Биздин экинчи 3үбүз, 2-3 бар бул жакта. Көбөйтүү 2 көбөйтүү бул 2 көбөйтүү бул 2. Көбөйтө турган болсок, 8 бул көбөйтүү 9 барабар 72. 72 18ге да бөлүнөт. 72-ни 18ге бөлө турган болсок, 4дөн тиет. 72-ни 24ге бөлө турган болсок, 3дөн тиет. Бул жактан 32 менен 48-ти жана 75 менен 45-тин эң кичине жалпы бөлүнүүсүн өзүңүздөр таап көрүңүздөр үйдөн. Бул сиздерге тапшырма болсун. Андан кийин эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табуу үчүн дагы биз бул сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз керек делет. 50-нү ажырата турган болсок, 50-нү биз 2ге бөлөбүз, бөлсөк болот. 50 2ге бөлүнөт себеби 25. 25 3кө бөлүнбөйт, 5ке бөлсөк болот 5. 25-ти 5ке бөлсөк 5. Аны кайра 5ке бөлөбүз 1.
1'di topqanга чейин бөлө беребиz. 75. 75 2'ye bölünmeydi. 3'e bölünüp 3'e bölüyoruz. Kayra ошондой. 25 25'ti. 5'e bölüyoruz. 5. 5'ti 5'e bölüyoruz. 1. Эми эң кичине жалпы бөлүнүүчүдөн айырмаланып, муну таап атканда биз окшошторду бири-бирине көбөйтөбүз. Башкача айтканда, бул жакта бул 5тер менен бул 5тер бири-бирине окшош. Анда биз буларды көбөйтүү менен 5 көбөйтүү 5 25 дейбиз. 25 бул 50 менен 75'тин эң чоң жалпы бөлүүчүсү. Бул эмне деген сөз? Бул 50 саны 25'e bölünөт. 50 саны, 75 саны 25'e bölünөт деген сөз. Биз ушул 25 деген санды таптык. Эми 30 менен 28'ти таап көрөлү. Кайра биздин жөнөкөй сандарыбыз. 32'e bölünөт, 15 3'e bölünөт, 2'ye bölünбөйт уже. 5 1 28 2'ye bölünөt, 14 2'ye bölünөt, 7 өзү жөнөкөй сан 1. Эми бул жактан окшош болгондор 2 жана 2. Башка окшош сандарыбыз жок биздин. Анда 30 менен 28'дин эң чоң жалпы бөлүүчүсү 2 болот. Ошентип таба беребиз. Анда бул сандар сиздерге үйгө тапшырма болсун. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.